Сузак районундагы эң чоң деп саналган номер 16 Сайдулла Акбаров орто мектебин кеңейтүүгө муктаж эле. Себеби бул мектеп 1967-жылы 700 окуучуга ылайыкталып курулган. Бүгүнкү күндө билим уясы 2800 баланы кабыл алып келет. Окуучулардын саны жылдан жылга көбөйүп жатканына байланыштуу билим уясын чоңойтуу зарылдыгы келип чыккан. Мындай жагдайды чечүү максатында кошумча корпус куруу колго алынган. 3 эсеге нормадан көп билим алып атат. Анткени бул территорияда башка мектеп жок. Бул Сузак району боюнча эң чоң мектеп болуп саналат. Ошондуктан балдар саны да бизде көп. Бирок бала саны көптүгүнө байланыштуу бизде кабинеттер жетишпейт. Ошондуктан биз 2022-жылы проекттин негизинде 2 кабаттуу 375 орундуу мектепке кошумча имарат курулуш мөлжөлдөнүп башталган. Курулуш иштери жүрүп жатат. Жаңы мектеп ачылып калса, мектептин кабинет жетишсиздик проблемасы жоюлат. Окуу процесси 3 нөмөттөн уланып, 1 класста 40-ка чейин окуучу сабак өтөт. Мындан улам кошумча салынып жаткан имаратты ушул жылы пайдаланууга берилип калса дешет. Арандагы буга чейин бул мектепте бир да жолу капиталдык оңдоо иштери болгон эмес. Жыл сайын косметикалык сырдоо иштери гана жасалып келет. Башталып республиканский бюджеттен башталган Сузак айыл өкмөтү тарабынан азыркы күндө көрүп турсуздар, себеби 2022-жылы баштап турабыз, 2024-жылы август айында турабыз. Себеби кандай чозулуп кеткен себептери, бу жерде биринде казыганда, катламан казыганда суу чыгып кеткен. Суу чыгып кеткенде анан сууну тарттырып, какой-то алиги таштарды ташап туруп, сууларын качырып туруп, анан курулуп баштады, курулуш. Азыркы күндө көрүп турсуздар, тамы чатыры жабылып атат. Билим ордосу 57 жылдан бери 3000ге жакын окуучуну батырып келет. Бүгүнкү күндө мектептин жанына кошумча имаратты куруу иштери жүрүүдө. 2 кабаттандырылган билим уясы 375 балага ылайыкталган. Республикалык бюджеттен каржыланып, жалпы сметалык баасы 86 миллион сомду түзөт. Учурда имараттын чатырын жабуу иштери башталды. Эми азыр Кудай кааласа үстүндөгү дымаходдордун кирпичтери урулуп атат. Анан дымаходдун үстү бүтөрү менен эле биз үстүндөгү руброид каракага жаткызып, үстүнө утепление берип, стояшка куюшубуз керек. Анан бар жок материалдар келген, только ошоло бүткөндөн кийин гана металлочерепицасы, жыгачтары бүтүп жабылат Кудай кааласа. Жук курулуш Кудай кааласа крышасы жабылса 60-70% бүттүк десек болот. Кудай кааласа мектепти биз заманбаптуу кылып, азыркы мемеге талапка жооп бере турган кылып бүтүрөбүз деген ойдо. Мындагы кошумча корпустун курулуш иштери аяктаса, бардык талаптарга жооп берген заманбап имарат пайда болмокчу. Дөөрөт Канатбеков, Буркан Матов, Сузак району.